Assalamu алейкум, Машина Кейж каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Бүгүн ушул 30 март 2025 жыл Орозо айт майрам болуп жатат. Ошого майрамга байланыштуу дагы Ош Жапалак унаа базарында дээрлик адамдар аз эле түшүптүр. Биз болсо сиздерге үзгүлтүксүз дайыма туруктуу берип жүргөн видеобузга кезек келди. Сиздерге маалымат берип жүргөн бул навесасындагы унаалар болот. Баасы такталган унааларды албетте көрсөткөн аракет жасайм, бирок көпчүлүгү сатармандарда келбегенине байланыштуу черкиде бааларын айта албай да калышыбыз мүмкүн унаалардын. Бул жерде Sanyang Tivoli комплектация жакшы экен. Бардыгы LED оптикалар, LED туманниктер, графит түстөгү дискаларда 2021-1.5 рестайлинг. Коробка автомат. Tivoli жакшы көрүнөт экен, жакшы көрүнүштө. Мынандай монитору. Бул жакта руль жылытуусу, тоодон түшүү жардамчысы, ошол эле жол чийинин ичинде жүрүү, антизанос, круиз контроль, электрокүзгүлөр, ушулар бар. Tivoli жакшы эле абалда экен, а? Канча деп атасыңар? 13.800 доллар. Кыргызстандын бери бар дейт. Жакшы көрүнүштө. Пробег канча болуп калган? Пробег 52 000. 52 000. Az жакшы. Кандай жүрсө экен эми. Сатармандар деле табыш кыйын болуп атат. Канча деп атасыңар? 820 000 сом экен. 2008 коробка механика. Жаба бамперлеринде экен. Жүрөлү. Дагы бир жазы болсо. Европадан жаңы алып келип атат. Жакшы унаа чындыгында, ошон үчүн кымбат болсо дагы растаможкасы кымбат төлөнүп алып келип атышат. Адамдарда суроо талап бар болгонуна байланыштуу да келип атат, кымбат болсо да. 12,5 000 доллар бирок караңыздар. 12,5 000 доллар, коробка вариатор. Бұл жерде BMW 5 серияда баасы жазылып турат. 5 серия LED оптикалар, алдынан сонарлар бар. 2018 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб бензин, 24 000 доллар. Жүрөлү. Айтмакчы, Машина Кейж каналы аркылуу биз акцияны дагы деле уюштуруудабыз. Мен өзүм жандуу кылып тартып бергеним акысыз болуп жатат. Эмнелери акысыз? Бул эгер сиздердин сатууга койгон Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдөн батириңиздер бар болсо, же жер үйлөрүңүздөр бар болсо, же жер тилкеңиздер бар болсо, жарыялап сатыңыздар демекчимин. Мен жеке ушундай өзүм жандуу кылып тартып бергеним акысыз болот. Бир гана жандуу кылып тартып бергеним, урматтуу көрүүчүлөр. Фото, видео жөнөтпөй эле коюңуздар. Өзүм байланыш номеримди айта кетейин. 788 98 06 WhatsApp бар. Убагында жооп бере албай калсак, жазуу түрүндө эле жооп жазып коюңуздар. Кийин кол бошогондон кийин сиздерге чыгып байланышабыз. Баасын
жазышпайт да ушундай. Мынакей бул жерде 2019 Spark 640 000 сом. Анан кийин Genesis бул GV болуш керек. 90. Görünüş аябай жакшы, заманбап дизайнде. 360 градус камера, анан кийин могу оптикаларына байкасаңыздар, майда бардыгы LED. Алдынан сонарлар, ошол эле дистрониктин радарлары, дискаларын караңыздар. Бирок баасы дагы жакшы. 2021 3.5 турбина бар. $71.500 ушул. Genesis премиалдууна катарабынан көрүнүшү G94 VD 4 тең тартат. Ушундай Genesis. Так, бул Genesis G80 экен. Бул дагы 4 VD. Genesis эми Hyundai маркасынын премиалдуу чыгарган бренди десек болот. Алдынан көрүнүшү. Маалыматтарын көрсөтүп болду дагы. Ушундай. Бул жерде Kia Sorrento'нун баасы жазылып турат. Американец бул. LED туманниктерде 2019 мындай бүркүт бар экен. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.4, бензин бул. $14.200. Sorrento. Так, бул жерде бул Forerunner болуп калабы эле. Адашпасак, Toyota 2018 кыймылдаткычтын көлөмү 4 куб, $32.000. Подножкалар да мындай кенен экен. Limited. Ушул Forerunner. Бул жерде BMW 5 серия. $23.000 бул. Hyundai Sonata New Rise 2020 заводской газ $12.700. $12.700. LED туманниктер. Маалыматка азыр жакшыраак көрүнбөсө мына көрсөтүп коеюн. Мына багажник коюлган. Монитор бар. Айдоочунун отурушунда жылытуу жана желдетүү бар. Электро жылдыргычтар да болуп калышы мүмкүн баскычтары. Так, бул жерде дагы бир Sonata. Канчада отасыңар? Sonata. $13.300. Так, бул такси болгон эмес, заводской газда. Бардыгы родная краска дейт. Алдыңкы отуруштардын 3 позицияда жылытуусу бар. Мына монитор өзүнүкү. Так, ушундай көрүнүштө. Чуркаганы 235 000 километр. Болду. Жүрөлү бул жака.
O yerden kaça takip vermeysinler bu olsun. Algılam yok. Şurada bir cevabı. Bu iki yol var. Қанша отасар? 10.000. 10 000 екен. Kia Morning. LED оптикаларда 16 дюймлік дискалар. Линза туманниктер 2019 родная краска деп жазылып тұрады. Жұмышта тазалап жуып жатқан екен. Тағы ушундай модник. Kia Morning 2018. Бұл $10.300. Так, бұл жақта Kia K7. А, 2017 2.4 бензин екен, а бұл? Бензин. $14.000 ма? 13.500 дағы мына. Өзі қағазында burada 14.000 деп жазылған екен, азыр 13.500-ге дағы бере берем деп атады. Максималды комплектация дейді. Мынаки монитор бар, адаптивді круиз контроль, классикалық түрдегі саат, анан электроручник, автохолд, драйв мод бар, жолчының ішінде жүру радары бар. Такси болған емес дейді. Пробег қанша болған? 190 000 екен. Шундай. Ақша керек дейді, $13.500 дейді. Анаки. В принципе, ақша керек дейді, дағы сүйлешіп көріңіздер ем. Малымат қағазын көрсеттім. Ықшам түрде эле ушул видеону чыгарган аракет жасайбыз. Мына видеобуздун соңуна келип калдык. Кийинки видеолорубузду азыр орусуналарга арнайым доткон эле. Бирок өтө аз. Nexia орусуналарын жана баягы Tico ушуларды бир видеолу эле чогуу кылып тартат окшоймун. Аны кийинки видеобуздан көрүп аласыздар же YouTube баракчабызга кирип туруп эле ошол видеодо эми пунктты басып туруп маалымат алып алсаңыздар болот.